Толкун Бегалиева 43 жылдан бери Алай районундагы номер 11 Кадыр Мамат Султанов атындагы мектепте балдарга кыргыз тили жана адабият сабагын окутуп келе жаткан тажрыйбалуу педагог. Ал сабагын өзгөчө ыкмаларды колдонуу менен өткөндүктөн азыр окуучулардын билим деңгээли 90% жеткен. Эжекенин эмгеги бааланып, тиешелүү мекемелердин бир катар баалуу сыйлыктарына ээ болуу менен Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасын да алган. Мисалы, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деген тема бар да, 12 саатка берилген. Анан ушул 12 саатты мен биринчи саатында эле бардыгын толук түшүндүрүп туруп, атайын ыкма менен. Анан балдар китепканага барышып, китептерди тандап алышат да. Менин окуучуларым болсо дүйнөлүк адабиятты окушат. Дүйнөлүк адабияттардан китептерди алышып, окушуп, өздөрү тандашып. Анан презентация ооз-2 кеп, андан кийин баа сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрчү, каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөздөрдү 2-3 баракка жазышат да. Грамматика өзүнөн өзү ишке ашат. Ошондо мен кайра текшерүү иш алганда балдардын билим сапаты 90%ге чейин. Жалпы билим берүүчү орто мектебинин мугалими. Мына ушундай заманбап ыкмаларын сунуштоо менен Билим берүү жана Илим министрлиги уюштурган республикалык мыкты баяндамачы сынагына катышып, январь айында өткөн жыл жыйынтыгында биринчи орунду Бишкектеги номер 17 мектептин мугалими Перизат Таткаева алса, экинчи орунду Толкун Бегалиева ээлеп, Билим берүү жана Илим министрлигинен белекке ноутбук алышты. Өзүмдүн иштеп жаткан эксперименталдык тажрыйбамды сунуштадым эле. Грамматика менен кепти айкалыштырып окутуунун 2 ыкмасын бердим. Бул ыкманын кандай кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн кандай жакшы жактары бар экенин көрсөткөн болчумун. Менин баяндамамда практикалык иш көбүрөөк болчу. Уюштуруучулардын айтуусунда жеңишке жетүү да оңойго турбаптыр. 100дөн ашуун мугалим катышкан бул сынакка талап катуу коюлуп, ал 3 этап менен өткөн. Комиссия курамы тарабынан абдан кызуу талкуулар болду, талаштар болду. Анын аягында ушул 3 орун жыйынтыктап чыкты. Булар тааныган жок да бири-бирине? Бул жерде сынакта комиссия курамы ар бир катышуучуну тааныган жок. Биз эмгектердин бардыгын ошол жерден атайын аттарын өзүнчө алып туруп, анан болгону баяндамаларды гана бердик да. Кесибин сүйгөн мугалим учурда шаар түгүл элеттеги балдардын да кыргыз тилиндеги кебинин лексикалык кору азайып баратканына, китеп окуганда айрым сөздөрдү окуучу түшүнбөй жатканына ич атышат. Сынакта да ушундай орчундуу көйгөйлөрдү көтөрүп, эне тилибизди сактап калуу максатында өз сунушун берген. Күнүмдүк тиричиликтин деңгээлинде сүйлөшүү болуп атат да. Маданий деңгээлде, саясий деңгээлде, илимий деңгээлде 11-класстын окуучуларынын арасынан деле 2-3 чыкса чыгат, чыкпаса жок да. Китептердеги тексттерди окуп жатып, айрым сөздөрдү бүгүнкү окуучулардын түшүнбөй жатканын көрүп атам да. Анан мен аны сөздүктөрдөн карап, кайрадан турмуштан алып ушинтип түшүндүрөм да. Ошондо тил жоготуп баратканы байкалат. Менин усулум машыктыруучу усул да. Машыктырууга муктаж бүгүнкү окуучучу. Ошентип өтсөк, биз тилибизди сактап калабыз деген сунушту киргиздим. Толкун Бегалиева айткандай, кыргыз тилинин грамматикасын чет тилдеринде эле топ-топко бөлүп окутуу зарылчылыгы бар. Анткени ар бир окуучу мугалим менен жеке иштей турган индивидуалдык 3-4 мүнөткө ээ болсо, мыкты натыйжа берип, эне тилибизди сактап калууга жана өнүктүрүүгө өбөлгө жаралмак. Калия Карыбекова, Ринат Эрмеков, билим жаңылыктарына.